Ya beni neden ne öğretti? At çaldım getirdi. At çalınıp mı? Ahmet evde değil ne eski dürendi. Ne dedi hazire dürendi balazda. Eldim malını alıp kelgem, malım jadat buljakta. Eki kiçinekey balam kalgan, mandары жоқ kaldı. Gelem öte alбай кетем, gelem öte alбай кетем. Şu жолду карап койгон адамдардан барбы? Бул жерде элдин айтканындагы өзөктүү болуп атат. Кыргызстан туризмдүү өлкө. Туристтердин сезону азыр, кышта келбейт Кара-Шорокко эч ким. Мына ушул учурда туристтик өрөөндүн жолу ушинтип 15 күндөп айлап каттай албай калышы бул абдан уят нерсе. Ошон үчүн Бул эмне да, бул Кудайдан да жаратылышта бул. Мен жаңбырды жадырган жокмун да. Каяктан келе атасыз? Кара-Шородон келетабыз. Канча жол бастыңыз? Жерге чейин 3 саатта келдик. Ар Үч саат, көчкүдөн жөө өтүп атат. Малдар өлүп өтөлбөй жаткандар бар эми. Сен азыр көрөсүң го. Mal ölgön mayli adam Өлүп атат. Күн деле жүрөм аралашып. Мына эл айтсын. Көргөндөр бар мына жердечи. Devunun nesi olmuş değilsin. Ден начальник мен менен. Начальник sensin mi? Seni çok kız gerek olacak. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-га чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279 даректе тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Ассаламу алейкум урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда жайгашкан Мырзаке деген айылдын киреберишинде турам. Бизде ушул бүгүнкү күнү мырзакелик туугандар чакырып, жалпы ушу Өзгөн менен Кара-Шорокдун ортосундагы жол 15 күндөн бери жабылып калды. Ал жактагылар берип, биз жактагылар ары өтө албайт, ал жактагылар ачка калып атат. Тамак аш ташуу маселеси, жаш балдар, кары картаңдар, оорулуулар бар экен, жана Кара-Шорокко барган биздин жарандар. Мындайча айтканда бир топ маселе жаралып, бул дайыма ушундай кайталанып, жол жарытарлык мындай жолчулар иштебей аткан маселени айтып даттанып атышат да. Азыр жеринен барып көрөлү, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Ошол транспорт министрлигинин астында атайын Кыргыз автожол деген мекеме бар. Алар ушу жолду ачуу, жолду тазалоо иштери түздөн түз аларга карайт. Андан сырткары мынау өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астында атайын кызмат жанагы жарандык коргонуу деген долбоор, жергиликтүү бийлик ушундай кооптуу аймактарды тазалап, элдин каттамына мындай көйгөй жараткан маселени алдын алып туруш керек эле. Бирок эми азыр кандай болуп атат, акыбалды көрөлү. Жергиликтүүлөрдүн өзүнөн сурайлы, алар эмне деп жооп берет, жашоо кандай өтүп атат, ал жердеги көйгөй эмнеде болуп атат, анын баарын алдыда сиздерге ачыктайбыз, биз менен болуңуздар. Аты жөнүңүз ким? Атым Чинтемир, фамилиям Абдыкаримов. Бул Кара-Шорок жайлоосу курортный зона бул жактачы. Ар жактан келген Кыргызстан эмес, чет мамлекеттен келген адамдарда эс алуучу жай. Бул жердин жолун көрсөң эми таба каласың да. Малчылар мал багат, элдин малын баккандар бар. Бул жерде жылда налогун төлөп атышат. Кыргыз үй тиккендер бар, налогун төлөп атышат. Кыргыз үй тиккендер бар, алардын налогун төлөп атат. Малчылар бар, алардын налогун төлөп атат. Жолду караган эч ким жок. Арал болуп калыптыр да ал жак азыр. Арал малдар өлүп өтөлбөй жаткандар бар эми. Сен азыр көрөсүң го. Mal ölgön mayli adam өлүп атат, адам өлүп. Жайлоодо адам өлүп, ошону алып кетип, курттап кетиптир деп атат аяктачы. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Мурат Исакбеков. Бул жакта турасыз? Биякта турам, жайлоого чыгам. Эмне болду эле ал? Жамантал деген жер. Жок, мен ону көргөн жокмун, ошол жактан алып келдик деди. Мына султаштыктар айткылачы. Өлүктөрдү алып кетишти, чабандар. Ölüp kalıp, o sasıp gitti.
Uşunu zorga alıp ketti ana bizim nemeler. Sana milisiya hizmetkerler. Ha, bir yer olsa açılmay turatına. El kanda kınalıdır, karaç. Бул жерде азыр бир жумадан бери каттоо токтодубу? Тоқтады. Dur, bir ay emez. Başta 2 ay olup kaldı. Buna toktop duradi. Açılat düşüp kaladi, Açılat düşet. Açılat düşet. Аким билеби бул боюнча? Билет, аким билет, Hakim бардығы bilet, билет. bardығы Чоңдордун bilet. бардығы билет. Hakim özü gelip Hakim özü gelip gitti. Девунукун. Девунукун. Жол девунун карайт. карайт экен да. Devunun transport ekine traktörü var. Бирок девунун начальниги ушул жерде азыр. Ana cüret ana yerde. Нерде жүрөт? Чакырып Техникасы жоқ, алсаңыз. енді деудің аты барған техникасы жоқ. Техникасы жоқ. Teknikası çok bol отпай. Дагы эмне маселеңиздер болуп атат? Ушул Uşu Жол mas- açık керек Основной экен. көмүрдүн атыбалы. Жол. Биздин эле немебиз көмүрдүн атыбалы. Ошо түшүп эле жолду Мына басып. ең улуу сарқындыларды экологтор уруксат берип койгон ушу туура эмес. Ушунча эл ушу судан ичип аткан элдер бар. Сүйлөсөңүз мына кой. Азырда Бул сууну эл ичеби кандай? эл ичкен суу адамдар бар бул жерде. Таза суу эмес, камсыз болгондор бар, айылдарча. Uşu Дарыядан суу ичкендер бар. Бул жерде карасаң азыр мына эним көрдүң. Капкара көмүрдүн саркындысы сайга түшүп атат. Ушул эле сууга. А мына этекте айылдар ичип аткандар бар. Апаларга микрофон суналы. Урматтуу журналисттер, Мусаева Турсун. Биздин көйгөйүбүз мына түштүк регион боюнча көрүнүктүү Карашоро дәрі суусу. Элдин эс алуу жайы, жайытта ошо Өзгөн району боюнча Ош, Жалал Абад бүт бар жайытты ушул жака чыгышат. Анан эс алуучулар дагы эс алып эле кетпестен ден соолугун чыңдаш үчүн дары суу ичип ошол жерде эс алышат. Биздин эс алуу жайыбыз Карашоро мынау дүйнө жүзү боюнча дары суубуз биринчи орунда турат. Дарылык касиети мененчи Эмне касиети бар? мунун ашказандагы язваларды жакшы кылат. Кант диабетин жакшы кылат. Бөйрөк ооруда таштарды эритет. Анан ички организмдеги бүт белокторду жанагындай жаман микробтордун баарын кууп чыгат. Биздин дары суу дарылык касиети менен биринчи орунда турат. Муну орустар дагы изилдеп көрүшкөн. Саламаттык сактоо министрлери эле неметишкен. Анан ошо менен мына эс алуу быйылкы жылдын эсебинен биз ошо жайлоого чыкканбыз. Биздин ошо жерде кыргыз үйлөрүбүз бар. Туристтерди кабыл ала турган кыргыз үйлөрүбүз бар. Биз көчүп бардык. Андан кийин бул жакта кечирээк неме болот да. Жол ачылат. Анан баргандан кийин эле биз баргандан кийин үйпүбүз тиккенден кийин эле мына көчүп калып иш жакка нитудан исиде болуп калдык. Ал жакта кичинекей токтоп. Ал жакта деген кичинекей балдарыбыз калды. Оорукчан адамдар ошол жакта азыр ишенбесеңер жол болгондо барып көрсөңөр меникинде бир оорукчан рак оорусу бар. Көр оорулар ошо дарыланган атайын алыстан келишкен. Ушулар жатышат. Мен барып кабар ала албай турам ошол жактанчы. Кичинекей кызым бар, кызым карап атат. Продукты жеткириш кыйын болуп атат. Телефон тартабы? Телефон мегаком кээде тартат, связь болгондо кээде тартпайт. Анан дагычы ал жактагы көйгөйлөр азыр 2 ай, 1 айдан ашты, 1,5 айга жакын болду. Ал жактачы канча адам өлүп кетти. Ишенбесеңер факты деле бар. Мынакы жол ачылбай курттап кеткен адамдар болду. Бул адамдын өлүмү кыйын го. Ушуга жеткирбей биздин жолдорубузду ачып берсе жакшы болот эле. Жолубузду ачып берген бизге мындай көңүл бурган адамдар жок. Көңүл буруп жолдорубузду ачып койсо биз жакта ушунчалык өкмөткө салымыбызды биз деле кошойлу деп мамлекетке канчалык эмне десе ошого акчаларыбызды берип биз деле кошумчабызды кошуп атабыз, заманыбыз оңолсун депчи. Анан эми ошого жараша бизге да көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Чындыгында ал жакка көбүнчө кандай адамдар барат? Көбүнчө оорукчан адамдар барат. Дем алышат. Ошол жактан өтө албай атышабы кандай? Өтө албай атышат азыр. Өтө албай. Ишенбесеңер мен жалган болсо азыр факты менен үйүмө барып көрсөтөт элем ошол жактачы. Bir ayal gözü görmüyor oturat, güyesini çetilip. Güyesi rakmen оор отат. Анан балдары дагы мына адыр-мадыр ашып барышты. Эми аларды мен аскар менен кылгым келбейт, негизичи. Анан кийин ошо оорукчан адамдарга да кыйын болду. Эң негизги оорукчан адамдар ошол жакта камалып калышы. Эгерде алар дагы бир нерсе болбосун, ким жооп берет? Мен атым Айгүл. Өзүм Жалал Абадтан болом. Ошко карабанга турмушка чыкканмын. Эжем Айнура ушул Өзгөнгө келип дары суу чыккан жерге дем алып мындай дарыланып кетет эле. Мына 10 күн болду, жок да. Же кабарын билбейбиз, же башка нерсесин билбейбиз.
же телефон тартпайт. Ошо кыргыз үйлөрдө деп уктук, бирок билбей атабыз. Вообще кабар жок да. Кабар жок. Бул боюнча жергиликтүү бийлик эмне деп атат? Биз кайрылбадык эле, биринчи эми келип калар деп ойлодук. Ойлосок уже 10 күн болуп кетти эле, келдик да. Биз жалбырдан келдик. Канча өтөсүздөр эми? Эми ошон азыр баласы 3 досу менен келди. Эртең менен келип ошо жака өтүп кетишкен. Биз өтө албай отурабыз, күтүп отурабыз. Эми кандай болот, кандай ошолорго жардам берип койсун. Күтүп аткандар бар машинада. Азыр күйөөм экөөбүз келгенбиз. Күйөөм экөөбүз келгенбиз биз азыр. 10 күндөн бери дайындар экен билбейсиздер. Жок. Телефон тартпайт, эч кандай да неме жок, дарек жок, кабар жок. Бул боюнча кантип кайрылдыңыздар? Аким билеби? Аким келген мен акимдин колунан эле эч нерсе келбей атат. Мен айтып атпайм, бул жерден азыр Жүнүс Алеке менен Ош Бирим деген Корея экичектин Кореянын техникалары келип жардам берип атты, элгечи. Бул жактан чыккан, мына жактан мына электромен, ана Азамат Арапаевдик ол элди кимсиң деп да койбойт экен, ачык эле сөз. Мына бүгүн эми мына эмчиясынын техникасы бүгүн келип калыптыр. Силердин келишиңерди келип билгенби? Же билбейм. Bir жумадан бери эмне иштеп атышсың? Geçe geldi, geçe. Ana ошондой да. Buzulup geçe geldi. Ого чейин эмне болуп атты? Joktu, joktu. Келген жок, ошону айтып атам мен. Geçe geldi. Такта койсоң максагына койсоң. Geçe geldi. Эл жаман кыйналып атат азыр. Өлүмдү кепкен малчылар бар, ал жактан бул жака өтө атат. Бул жактан туугандар кеткен боюнча дайынсыз. Кантип тамак аш менен алар азыктанып атат? Ачка калып койлорун аркы өздөн көтөрүшүп, мына трактор эптеп жалдашып, бери өткөзүп алалы деп түнү менен өздө чабандар көбү калып кетишти. Эрте менен алып өтүштү буяка. Анан дагы ошондор толтура бу кыр менен бир канча километр билбейм, айланганда канча километр чыгат. 30 километр тегеренип буяка чыгып атат жолго малчылар баары тегеренип атат. Жөө койлор малдарын айдап. Мындай чыгып азыр барып көрөсүң да. Ошо каерде атыбал бар, каерде эме бар, баардын көрүп чыгасың го. Ошондо өзүң да эме бересиң да. Анан бул жагы көмүр боюнча, көмүрдүкү буяк туура айтат. Жамгыр жааган сайын жылына промилема баякы таштандысы агып түшүп эле жолду бөгөп калып атат. Бул чындык. Жамгыр жаады жылда ушу промилема. Ошондорду карап койсо жакшы болот эле. Бул эми эң главный айта турган жерибиз биздин ушу жолду ачып берсе, койчумандар нарсте балдары менен жүрөт, аякта жашап атат. Ушуларга un керек, пияз керек, сабыз керек. Эми этте ат менен бир нерсе жашап атышат да булар дагы. Жетемей бай. Ошончомо койчумандын баары ушап келгени бар, ар кандай кылып. малдын баары ушул жакта. Ошолор болуп атат. Эми основной мына жол болуп атат маселеси. Азыр мына жерден өзүң ойлосоң, мына кыраңдан өтө аласың, өтө албайсың да. Карачы. Ушундай жокадан өтүп кетсен. Бешалар нанын көтөрөт, продуктун көтөрөт, эптеп бир бара кылып. Азыр бул жер тосулуптур. Дагы кайер тосулду? Мындан ар жагы ham бар. Ал көмүрдүкү. Ал көмүрдүкү. Көмүрдүкү түшүп атат көбүнчө. Көмүрдү атып алуулар тосулду. Мындан кийинки көмүрдүн аты бар. Ушул жактан түшөт. Була булго ham mayli, бияктан түшүп атат да, тескерден түшүп атат. Ошон нарагы Основной ушул болуп атат. Булар техникасын бериш керек. Ошо техникасы керек. Аты жөнүңүз ким? Менин аты жөнүм Тамара. Мына Карашорой салуу жайында иш кылам. Кече көчкүчүлөрдүн алдында биякта кызым 2 баласы менен бар эле. Бирөө колунда, бирөө 1-класста окуйт. Ошол экөө менен бияка жөнөп келип көчкүнүн бер жагында калдык. Мынанын ар жагында, наркы көчкүнүн бер жагында. Ошондон өйдө чыгып кеткен экен мына да, мына бет. Ошол жактан түнкү саат 3-тө келип таап кеттик. Түнкү саат 3-тө келип бияка келсек жок. Эки жерден көчкү түшкөн, андан өтүп, мындан келип ортодо камалып калган. Биринчисинен өткөн да, экинчисин мынандан да өтө албай экөөнүн ортосунда калган. Ошондо мынандай бетке чыгып кеткен да. Ошо эки кызын немесине ээрчиштик. Түнү келдик машина менен. Saat 1:30'da taptık ayaktan. Hem gördük de pasten. Anan çoğultu alıp çıktık. Canında 15 kişi varken, anın eteğinde 5 kişi varken, anın aslında dağı 13 yaşında kişi varken. Biz diye 3:30'da uyga jetkizdi dağı bir maşina kayra gelip berkiler derdi men 5 tapardı. Anan ошондой болуп атат да, эми өкмөт мына жолго кичине жардам берсе, биякта өрөн толо малчы. Балдарына продукта жеткизе албай, азыр мына жерде сәл кеч калдыңар.
мына менен ашып кетишти, мына чоң сууга салышты. Ошо билбейм, эми өлүм менен коштор болсо экен деп ойлойт экенсиң ошо. Ошо көйгөйүбүздү айталы дегенбиз. Рахмат келгениңерге. Мен дагы ушул жакта үй тигип, кичине элге кызмат кылчу элек. Анан ошол бир 2 апта иштегенибизде, 12 күн иштегенде эле суу жабылды, жолдор. Ошол боюнча эле ишибиз деле токтоду. Же нары өтө албайбыз, бери өтө албайбыз. Неберелерим баары барган, түнү менен кечке келдик, мына баланын үйүнүн тушунда келип турдук өтөбүз деп. Трактор май түгөндө иштебейм деп койдук. Караңгыда зорго ушу 7 баланы тартып, түртүп атып, зор калып өттүк. Биягын бассак кирип кетели дейбиз, биягын бассак суу өтүп кетеби. Эми жүктөрүм баары эшикеликте чачылып жатат. Кыргыз автожол деп жолду ача турган орган ошол. Андан сырткары МЧС, өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын алып, ушундай кооптуу аймактарга атайын профилактикалык иштер жүргүзүш керек эле. Эч жүргүзгөн жок. Быйыл гана ушу мына жамгырдын немеси болду, анан эң немеси мына карьер болду. Ушу Карадөөнүн үстүндө бир 4-5 карьер бар деп атат. Муну ачканда эле айткан, ушунун атыбалы бир түссө жаман түшөт, жада калса мына жолдогу үйлөрдүн баары шыпырып кетет деген. Аз калып атат, Кудай сактасын. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Каерден өтөт? Нар жакта аялыңыз турабы? Ооба де. Саламатсыз папа, атыңыз ким болот? Атым Дарья. Коркподуңузбу азыр? Корктук да Алла Кудай менен өттүк. Кудайым Аллага шүгүр өткөрсүн. Каяктан келатасыз? Карашороодон келатабыз. Канча жол бастыңыз? Ушул жерге чейин 3 саатта келдик. Ар көчкүдөн жөө өтүп атып, ооба. Бир жерде машинага түштүк, кайра көчкүдөн. Сиздер жайлоодо калып калдыңыздарбы? Жайлоодо калып калганыбызга 1 ай болду. Элдин демеси аябай кыйын акыбалы. Продукциясы түгөндү, элдер жаш балалар бар, оору сыркоолор бар. Өлүмтүк алып келе албай, элдин эле кыйынчылыкка түшүп болду элдер. Кабар алган адам жок, бир басып барган адам жок. Мынтип ооруп сыркаганда ылдый жөнөдүк бала чакабызды, неберелерди алып алдык. Азыр ал жакта кандай, адамдардын акыбалы кандай? Айла жок, элдин баары эле көзү чачырап отурат, жол ачылса эле көчөбүз деп. Тамак аштары түгөндү. Мал жандын өлүм житимин жеткире албай, элге кантип төлөйт алар? Ушундай кыйынчылык болду да. Эртерээк жолду ачып берсе, эл деле кичине жолдон ары бери каттап
Эми каяка барасыз азыр? Азыр айылга кеттим, мен доктурга көрүнгөнү кетиптим өзүм. Неберем дагы табайынып ооба жөтөл ошолорду алып кетип аттым эле. Жакшы жетип алыңыз эми. Сиз Assalamu alaikum. Kırgız elim. Bu şey elim esem olsun, el içinde bir desem olaydı. Bu artık göçkönçü, azık olken de. Yani el razı olsun, daha el şidayetken. siz de bu yaktan geldiniz mi? O karşıda zalim aska kaldı. Aska kaldı, az. Birinin aslına çoğudan. Boğuladık başını biz geçiyor. Kırgız elim bunda kırılgan mesuka tutuyor. Bosta kazat da valladı. Bizce misal silah olsa bizle adamımızda. Mali bende geçse silah oldu. Tutuyor. Affedin lan ne önemli. At çaldım getirdi. At çalınıp mı? Affedin dedi ne iske duran. Ne dedi kaldırıp bilen balazda. Ona эми. Бул адамдардын дагы эмоциясын күйүтүн түшүнсө болот. Өзүңүздөр көрүп турганда бул ушул эки ат ушул жерге чейин жөө келишет экен. Кара Шородон анан ушул жерден аттар менен дарыядан Көздөн да суу менен өтөт. Анан кайтара муну менен А, эки жерден өткөзүү. Азыр эки жерден өтүп келет. Азыр Бул биринчиси, экинчиси бияктан дагы өтөт. Жок, азыр наракта көл турат да. Ошонун нарагынан ат менен өтүп, кайтара бирден да ат менен өтүп атышат. Башка жол жок. Ушул сууну эле эки кечип атышат да. Азыр дронду кое берсең ошол жерден көрүнөт. Азыр мына суу көбөйөбү? Көбөйөт. Мына күн ысыкта көбөйөт. Hazır hani yerde göl bolup kaldı, tosulu. Oşol açılsa mına da göbeyet. Anan endi bärli kıynalıp atacak elin bärli çağırıp. Şu açılıp ele verseler bol dele bu yol. Makul. Siz kayaka jönөдүңүz? Ben çıktı caylosuna. Нан азыктарды алып be. O mına produkta. Uşun tele taş otağız. Bu 15 gün olup kaldı. Uşun kaçtı bir aya kadar yakında kaldı. Только uşun at menen bir açat kaytıp düşöt. Uşun tele tiriklik kılıp otağız. Келин кыздар, кары картаңдар, жаш балдар ооруп калса кантет? Andaylardı. Epte alıp ötüyoruz. Ötkende minерден uşerden paguruşuk bilen alıp öttük. Men tağam geldi jaylogo. Davlenyası kötörülüp kalıp basa albaydı ele de. Paguruşukla minerge çeyin alıp geldik. Anan geçeginde emçeğisin adamları geldiler. Biri sura verdi. Aynı yerde biri oğurlu adam varken. Oşan ötkörüp kanday jardam beresizler dese. Hani naçanlık aytı, kimisi aytı bilmem. Bizde işteke yok. Kalasaňar alıp ötkörüp, kalasaňar özüňer bilgiley dep ketip kaldılar. 3-4 gün başta gelişken yerge gelip bugün teknika gelet dep kettiler. Allar ketkenden keyin diler. Bir günden, 2 günden gel teknika sunabız. Рахмат, жакшы барыңыз. Assalamu alaikum. Kandayсыз, жакшысызбы? Yaxşı. Жыгылдыңызбы? Jıgıldım da. Суунун ортосунда. Ova. Kuday saktады? Kayактан келип аттыңыз эле? Jalpaktaş'tan gelip tam. Колуңузда канат болупсуза? Ova. Атыңыз ким? Karı. O Karaşoru'dan geliydim. Çıttı'dan. Өтө албай атасызбы? Metalbay'dan. Yol yok. Bundan öte Metalbay'dan teknikalar bir taraf yine bir taraf yol darsa ilgiyem jakşı olmakka.
Malçılardan bari yarım ayakta, baldar bir yakta olup talada kalıp bardağı. Qancha kundan beri bu yoqdasiz? Bu yaka öz yazda jayloo kelgen boyunca şu yakta. Azın yaka öz baldardan qaralılbay, ötelbay nede yolda jöründü, jığılıp, tığılıp. Бул жакта дагы бир жандык жүрөт. Качырды жанынан көрүп, көрөлектерге көрсөтүп коелу. Бул кандай болгон качыр? Каяктан таптыңар? Сатып алганбыз өзүбүз эле. Кичинекей болуп калган аябай, Азыр кичинекей. Суудан жыгылбай эле өттү бирок, Жок, жыгылып атык го. Кудайга шүгүр, өткөнлүк. Күчтүү болобу бул кандай? Жакшы эле болуп. Ат өткөн жерден өттү жакшы. Эркек. Чөп калганы кандай мунун? Эми жакшы эле го, эми атка баары жетпейт да. Жакшы. Каяка жөнөдүңүздөр аксакалчылар? Тодан келе айтабыз, мал чогултуп, мал толуктап. Жайлоодогулар тынчпы? Тынч жайлоодагылар бирок жор жаманда. Орус сыркоолор болсо кантип атат аякта? O sırkollar hem aylası gelip ötet, hep de ötet atış şekilde. Öyle çok. Тамак азыктарын курдун менен ташыйт экенсиздер. Ova, produktun üstünde ben taş ötet. Sıcakta daha yol var, geçen sıcak meyen gitkendiz. Ama ben al 4 saatlik, 3 saat, 4 saatte gitesin de. Bayıcı'da bir şey. Бул жак жакын окшойт да? Ha, bir yakacak. Судан өтүп, суудун жэги менен кетет экенсиздер. А Девонун начальниги каякта турат? Атыбыз Улукбек биздин. Менин атым Нурбек. Журналист. А сиздин аты жөнүңүз? Нурбек. Кызматыңыз? Девон жетекчиси. Азыр Кыргыз автожолго карайсызбы? Ооба. Номер 5 боюнча. Ооба. Жол кимге карайт? Жол Азыр бул жерде чиновниктердин эң эле элге жакыны сиз экенсиз. Ооба. Бул жерде башка. Бул жол сиздердин аймакка карайт. Сиздин баланста. Ооба. Жол боюнча эмне дейсиз? Жол боюнча эч нерсе дебейм, бул жерде эми жаратылыштын кырсыгы болуп атат да. Бул азыр 3-чү жол түшүшү. Жолду ачуу кимдин функциясына кирет? Биздин функцияга кирет. Жолду салуу кимге кирет? Биздин функция. Эмне болуп атат ача албаганыңыздарга 1 айдан бери? 1 айдан бери ача албаганын себеби бул катуу жамгырдын сели түшүшү эле. Биз ача атабыз, кайра түшүп калат, ача атабыз, кайра түшүп калат. 2 күн мурдагы түшкөн суу. 15 күндөн бери эл каттай албайбыз деп атпайбы? Жок, эл каттай албай эмес. Мына жер ачып кайра түшүп калат бул. Мынанысы эң чоң түштү. Мына бүгүн 4-күн уже. Менде азыр полный видеосу бар. Эгер биз менен азыр өтүүңүздү келсеңиз, чогуу барып жеринде көрөбүз. Мына ал жерде отуруп микрофон сунгандынча эч кимге нерсе жок. Ошол жерде барып көрсөңүз, бар жок нерсеге түшүнөсүз. Азыр мына ал жерге сизге мындай оюнчутай эле көрүнүп атат да булчу. Мына жакта чоң мейнет турат биздечи, өтө чоң. Мына биринчи участка, наркы экинчи участка болот. Экинчи участкада техникалар иштеп атат. Мына ал жерде иштеп атат. Канча техника бар? Азыр мына ал жерде бир техника, нар жакта 2 экскаватор, 2 погрузчик, 2 самосвал, 1 грейдер, ортодо камалып калган техникалар бар азыр дагычы. Ал сиз ойлотасыз да мына ал жерде көрүп алып элечи. Эл айтып атат. Девунун 2 трактору бар дейт. Ал өлөйүн деген 2 трактору эч нерсеге жетпейт дейт. Карьердин тракторлору менен келип, карьердин тракторлар техникасы жардам берип атат. Өлөйүн деген тракторду көрсөтөм деме сизге азыр мен менен кошо барасыңыз. Наркыбетке өтөбүз. Кандай техника бар экенин көрсөтөм мен. Техника туура айтасыз бизде чын, бирок Devonun техника аз. Бирок биз биргеликте техника чогултуп келип иштеп атабыз да. Жок, мен Любой путем мындайда манипуляция кылбай, урматтуу. Жок, сиз уксаңыз ооба. Мен мына суроого жооп бере коеюнбу? Урматтуу Девонун жетекчиси. Сиз манипуляция кылбаңыз. Микрофон сунган. Жок, мен сурооңузга жооп берип атпайсызбы? Ооба. Ошол микрофонго ушундай чиновниктер жалганды айтып, показухага болбогон отчетторду берип, кылып атабыз, кыйратып атабыз деп, тиги жогору жака жалган отчетторду кетирип аткан бул да факт. Эми айталы. Мен өзүмө жооп берем да. Сизин сурооңузга мен өзүм жооп берем. Мен сизге суроону так берип атам. Девунун техникасын сурап атам. Сиз бүгүн иштеп аткан техникаларды эмес. Девунун балансында канча техника бар, канчасы иштеп атат бүгүн? Мына ал жердеби? Мына ал жерде 4 техникасы бар. Наркыбетте калып кетти. Sana de. Volgan 2 traktörün var de. Bir giredir. Oluptur. Бул кишилер эми каттап аткан кишилер. Bir emeğim var ha. Түшкөндөн бери ушул жерде жүрөм деп коюң. Нар жакта биринчи көчкү түштү. Кичинекей эле экскаватору келди, мына эвакуатору келди. Анан бир КАМАЗ бар. Жерди чукулап жүрдү, нарактан ош биримдин КАМАЗы келди, погрузчиги. Тазалап баштаганда булар таш ташыйбыз деп чыгып кетти. Бул кетип калды. 3 эле техникасы бар. Башка кече эле келди. Анан азыр мейли техника
техника көп экен. Анан бул жерде элдин айткандагы өзөктүү болуп атат. Кыргызстан туризмдүү өлкө. Туристтердин сезону азыр, кышта келбейт Кара Шорокко эч ким. Мына ушул учурда туристтик өрөөндүн жолу ушинтип 15 күндөп айлап каттай албай калышы бул абдан уят нерсе. Ошон үчүн бул эмне да, бул Кудайдан да жаратылышта бул. Мен жамбырды жадырган жокмун да. Туурабы? Жамбыр катуу жагына. Түндө дагы жаады. Ким бар эле мына жерде? Сиз барса, черезден 10 мүнөт мөндүр жаган болсо болду, жол жабылып калат. Мына жерде элдер турат. Кече эле келди. Чындыкты айтпасаңар ачылып атат ушул. Мына трактор кечеден бери эле келип ачылып атат ушул жерге. Биз өзү кече келмегилек. Келсе, башта келсе болбой беле дейм ушул техникалар ушул жерге. Кече. Азыр ушул сурооңузга жооп берип коеюн. Мына бул жерде чындайды акелер. Мен жаттым кечкүн ушул жерде машина. Сурооңузга жооп берип коеюн Трактор кечирак эле кетип калат экен дагы түн иштесе болот эле. Сурооңузга жооп берип коеюн бака. Бир эле ушул жерден сел келип аккан жок ака. Азыр Ош область боюнча азыр техника жетишпей атат. Техника жетишпей атат ака. Ошондогу эске алып коюш керек да. Мени кичине сабырлуураак болсоңуздар. Жетишпесе дейм, ошону айтып атам мен. Кече гана келди. Эми азыр дагы бир мисал, азыр дагы бир суроолор берип алайын. Адам өмүрү эң кымбат нерсе. Мамлекет бир адамдын өмүрү үчүн күрөшөт. Бул жакта оорулуу адамдар ошо Кара Шоронун суусуна дарыланган чыгыптыр. Бул жакта айтып атат, менин апам 10 күндөн бери дайын дареги жок дейт. Оорулуу адам дейт. Буга мындай адамдар толтур экен ал жакта. Эми ошол жакта бир адам каза болуп калса, ким кепилдик берет анын өмүрүнө? Эми сиз мындай жооп бергиз, суроо берип атасыз да. Мал биз айттым го, биз жолду тейлейбиз. Анан ар ким жайлоого барганын биз эсептебейбиз турган. Биз жолду эле карайбыз биз. Эми түшүнүңүз да, жол сиз келип салуу, ошол нерсени деле мага иле бербеңиз. Жолду салуу, болгон күчүбүздү жумшап жолду ачкан аракет кылып атабыз. Сиздин положенияда көрсөтүлгөн. Жооп берип атам мен. Сиздин функцияда положенияда көрсөтүлгөн. Сизди жолду салуу, жолду тазалоо, жол тазалоо иштери, жолдогу коопсуздук маселесинин баарысын сиздер карайсыздар. Мына ошондон улам сиздер жолду айлап ачпасаңыздар, ал жакта адам өлсө, ким кепилдик берет ага деп атабыз. Мен айтып атам го, ушу жооп бергиз суроону берип атасыз да сиз. Ким жооп берет ага? Мен жолду ачканга аракет кылып атам. Мен эмес, бар жогубуз мына бул жердегичи. Бизге азыр жардам берген карьерлер бар, көмүр карьерлерчи. Биздин жетекчиликтер бар. Бар жогу менен акылдашып элечи, эсептешип иштеп атабыз. Эми бул техника бул. Аба ырайы жаратылыш экен бул боюнча ушул акыбалды билеби билбейби? Билет. Билет, азыр бар жок жер кеткенби? Бар жок жерде сел түшкөн, ооба. Бир гана мен да бир айтып кетейин. Бар жок жерге сел түшкөн. Техника кече келди, келип кечеден бери иштеген иши ушул. Эгерде ушундай эл кыйналып тамагында түн иштеп койсо боло беле ушуну. Башка жерде болсо ачып коймокчу, түнү деле калып. Түнү ооба, ачып койсо болот эле да. Ушунан кайдыгер болуп атпайбы? Кайдыгерлик болуп атат бул жер. Көчкү түшкөнүнө канча болду? Ооба. 15 күн болуп атпайбы? Азыр мына 1 ай болуп атат. 4 күн, 4 эле күн болду тосулду деп атпайбы? Ким айтты? Биринчи бул жерден нарактан бир көчкү түшкөн, экөө тең. Анда да жол жабылган. Анда келип ачышты. Ачканда мына жерде жол бар эле. Андан кийин бир жумадай жол ачык турду. Кайрадан арка атыбалы түштү, көмүрдүн атыбалысычы. Анда 4 күн жол жабык турду, туурабы? Эч ким өтө алган жок. 5 күн, 6 күн болуп кетти андан кийин. Девунун трактору келди, наркалар келди, ача албады. Турду, андан кийин жамгыр жааганда мына көчкү түштү. Бул 4-5 күндөн ашык вообще трактор келген жок мына жерге. Трактор кече мурунку күнү келди. Кече келди. Бүгүн кече бүгүн 2 күн иштеди. Кара Шорого каттам токтогонуна канча болду? Бул жер түштү, тиги жер түштү эмес. Токтогону канча болду? Чисто токтогону Кара Шорого мындай машина өтө албай калганы 15 күн болуп калды. 1 жума болду. 15 күн. Сал Кудайдан корктум. 1 ай болду. 1 ай болду дечи. 1 айдан бeri таксовать етишет қой эми. Мисалы 1 айдан асып кетти мына. Мына акыркы түшкөн качан түштү? Ошону айтсаңар, акыркы түшүп атпайбы? Мындай кылалычы. Мындай кылалычы. Качан ачылат эми? Канча күн керек ушул жакта ачканга? Эми техникабыз бузулбай турган болсо бир 3-4 күндө ачып чыгып кетебиз. 3-4 күндө ачасыздар. Анан мына ызычуу-пызычуулардын кереги жок тургандар. Бул табияттан. Мен мына элге угузуп коеюн. Мүмкүн болушунча күчүбүздү жумшап атабыз, ачабыз. Табият күнөөлүү. Жок эми бул кандай сүйлөгөнүң бул? Табият ачпайт да жолду эми. Жок, биз аракет кылып ачтабыз го. Сен эмне бир мындай жакшы суроо берсең? Өзүң адамды күлкү кылтасыңбы сен? Биз эми биз деле 15 күн табият күнөөлөп, чоң эмес, биз деле мындай элдин кызматында жүргөн балабыз да.
эл менен аралашып жүрөбүз. Эгерде мен чоң болдум дегенде келбейт элем бул жерге. Күндө эле жүрөм аралашып. Мына эл айтсын. Көргөндөр бар мына жердечи. Девунун эмнеси болбош дейсиң? Ден начальник мен мына. Начальник сенсиңби? Сени жокпуз керек өзү. Вот мен эмин айтам. Сенин бир алыңыз чөмүшүң бар, башка телефонуң жок, бир кередириң бар. Кана өткөндө келген ачканың. Эч ачканыңар жок. Кетип калып, мына ош биримдин тракторлары келип ашып атат. Турусын айтпайсың. Не болсо да. Эми келдиң сен. Биз ачып атабыз ака. Эми көрүп атам да сени. Ма бурун бар белең. Мурунку түшкөндө. Жок болсун. Кудайдан коркула. Эй, эл бар. Ел бар. О, арак жыттанбай. Кудайдан коркуң ака. Оозуңуздан Кайсың сен болгон кепте. Мен көргөн эмесмин сени. Мына ачыгын айтпай. Яны Мурункуда бар эле ошо. Бар эле. Көргөн эмесмин. Мен ар жерге көрүнүш керек. Реально сүйлөм. Кайерде болбосо сен уктун. Девин начальник деп азыр көрүп атабыз. Мына аял сүйлөсүн, чындыкты сүйлөсүн. Мына баланы азыр көрүп атабыз. Мына канча күндөн бери айттым, жети балам менен мына баланын үйүнүн тушунан караңгыда темселеп жүрдүк. Девинин трактору мынандай погрузчиги мен иштебейм деп экөө урушуп кетет да, ош биримдики. Бул бияка баса берет. Ошону эм качып кетип калган, наракта эки трактор чалабылашты. Зорго өттүк ошондо. Ана мына баланы мен мына бүгүн көрдүм. Сени келет дегенде ушу бала келди да. Биз көргөн жокпуз муну. Канча күн болду ошондой айтып? Bir ay болоюн деп калды. Bir ay болду. Эми ушуга ишенбей. Арасында Телефон тартабы тартпайбы? Шердин. тартпайт. Кыргыз автожолунун жетекчисине байланышпайлыбы? Байланыш бере албайсызбы? Тартпайт. Кыргыз автожолунун түштүк боюнча жетекчиси келбеби жерге? Тартпаган үчүн Связь чыккан болсо чыктыбы? Жок, чыкпайт. Жок. Мынанда бар экен. мынанда бар. Кыргыз автожолунун жетекчисине чалып бере аласызбы? Не деп чалышым керек мен? Ушул жерге келсин деп. Анын менен башка да иш толтура да. Менен Бул башка. эң чоң иш бул. Азыр бул жакта 2000ге жакын адам азыр. Ошто кече барып тартып Бул келдиңер, жакта аралда жатат. Ош тартып келдиңер, Төлөкөн тартып келдиңер, Нокат тартып келдиңер, Мадын тартып келдиңер, сел баскан жерде. Ошо сел баскан жерде менин үйүм сел басып турат да. Мен мына жакта иштеп жүрөм мен. Ошондо эске алып коюңуз. Эми сиздин үйүңүздү сел басса, Одан жатсам болот да. Үйүм сел басты депчи. Туурабы? Мен иштеп жүрөм го мына жерде. Колуман келген аракетти кылып атам го, дагы эмне керек силерге? Мына микрофон сол бизге догрунбаң. Эч нерсе керек жок ака. Бизге эч догрунбаң. Иштейли. Сиз иштебесеңиз, иштейли. местаны бошотуп кое бериңиз. Бизге догрунбаң. Иштей турган киши толтурат Кыргызстанда. Мына деп ушул тон айтып келип иштей берсин. Кылып атам деп Силер мына кылыпчы. Мында элдин нерсине тибегиле да. Кылсаңыз сиз айлык алып атасыз. Сиз ал үчүн мамлекет сизге акча төлөп берип атат. Шуну иште деп атат. Функцияңызды көрсөтүп берип атат. Күнү түнү келип могу жерде эл менен чогуу бол деп атат. Функцияңызды көрсөтүп атабыз да биз. Эми бүгүн баштап туштарда сиздер. Анан биздин убактыбыз алтасыңар да. Сиз иштебейсизби? Эмне кыласыз? Мен ол жерге барып отурушум керек да, командир. Сурелүү. Да техника коштум мынага сал эртелетсе болбойбузбу? Ошол эртелет. Аракет кылып атам мен. Азыркы мен айткан сөз мына трактор кече келди. Кечеден бери кылган иши түнү гана иштеп койсо болот, түнү. Түнү смен иштеп атат. Девунун эмеси. Девунун эмеси бар. Девунун бир кичинекей трактор бар. Экисмен кылса болот. Дегу деген аты бар. Ачыгын айтып коеюн. Ким сол экисмен? Ачык айтып атат, уксаңыз. Дегу деген аты бар. Техникасы жок. Мен сага айтып берейин. Канча күндөн бери ушу дегу болгондо бул жол кылып коет болчу. Ачыгында директор да келип турду. Бир гана ошол баягы. Мына директор. Жок, бул эмес. Бу дагы бирөөсү. Механики. Механиги. Дегу деген аты калды. Мен сурадым. Мен бир 3-4 грейдиңер, бир погрузчиңер бар десем, ошко карай деген бир эле бир мультфильмге окшогон экскаватор бар экен. Жок, алдагы жок. Анан кийин алдагы жок. Ол нарактан ачык. Угуп тур. Ачык келетсең, бул кетип берди. Onu gördüm, narkılarda getiriyordu. Açık da. Bu Devu деген аты бар екен. Bu Devu'dan biz yardım ediyoruz. Açık. Жана сүйлөдүңүзбү? Мен азыр келдим кам. Каяктан келдиңиз? Мен Мырзакеден келдим. Мен өзүм жайлоого чыгам кам. Мына кеткениме бир 10 күндөн ашып калды. Элдин малын алып келгем, малым жатат бул жакта. Эки кичинекей балам калган, мандары жок калды. Келем өтө албай кетем. Ушу жолду карап койгон адамдардан барбы? Оңдоп атат деле угаз такыр. Эми мына бечара мына элдер келет кетет, ким ушуларды карап коет? Мына Девунун адамдары деле иштеп атат, келип атат, карап атат дейт. Ким карап атат? Ушул жер көчкөндөн кийин ушул жерди оңдоса алигише бүтөт болчу ушул нерсе. Неге адамдардын немесин карашпайт? Ошакта отуруп ал эле приказ бердик, барат, кетип атат. 4 трактор кетти. Өткөндө мен келе айтканда 2 трактор келип, өкөтөн кичине алып туруп, иштеп бири атаңдашып кетип калды. Канча күндөн бери жол тосук?
Bir 15 gün oldu. 15 günden beri ben ayılda jatam. Geley. Ne yediğin özüne mingiz bak çetelesi olmuyor mu? Ya özüne mingiz desene. Саламатсыз эже. Саламатчылык өзүң жакшы. Саламатсыз жакшы, атым Улукбек. Бул жерде эмне кылып отурасыз? Наркы өзгөтөлү деп. Азыр ат менен өтөсүздөрбү? Ооба. Каяка барасыздар? Чыттыга. Жайлоого? Ооба, жайлоого. Бул жака түштүңүздөр беле кандай? Ооба, кызым ооруп түшкөн эле 2-3 күн болду. Кайра кетти, азыр аяктоодо балам калган да. Канчада балаңыз аякта? Аякта баламбы? 12 жашта. Кантип калды аякта? Албы, абалары менен калган, малдарды карап калды. Азыр эми жайлоого чыгасыздар? Ооба. Мына жерден өтүп алсак эле нарагына кете беребиз. Ат менен өтөбүз азыр. Азыр мен аркы өзгө барып, дрон менен съемка тартам, кайсы жерлер тосулган, кандай болгон. Бирок бүгүнкү күндө дал ушул ат негизги ушул тургундардын мындай каттамга улоосу болуп калыптыр да. Атсыз ал жакка эч ким өтө албайт экен. Ат менен гана каттап, ал эми бул жакта автоунаа жолу тосулуп калгандыгын айтып беришти да. Азыр мен бул жактан съемка тартканы өтөм. Ошол жактагы акыбалды көргөзүп берем. Бул суу кадимкидей эле адамды агызып кетчү эле суу экен. Салам алейкум. Сиздер ташып атасыздар адамдарды? Ооба. Ушул жерден өткөзөсүздөр? Ооба. Продуктабыз түгөндү. Өлүмдөр болуп атат, тоюп кулагын алып коюп атабыз. Бияка алып келе албай атабыз. Мал жандыктар. Мал жандыктарды. Эми газ иченеби, иченбейби, Кудай билет. Ана адам да бул жакта каза болуп калыптыр деп атышат го. Оны укпапмын мен. Мен буяк жайлоодан түштүм эле. Упа деген жайлоодан түштүм. Бул жакта мына өзүңүздөр көрсөңүздөр көрүнөт экен, адамдар тет жакта ат менен каттап келатышат. Ат сиздикиби? Бак бу жакта. Каяка салыш керек? Азыр жеринен дагы жакыныраак көрүп келели. Абдан эле кооптуу. Çözene. Ha. Oy. Ой. Экстим алды екен. Şu canıyor. Ha. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Өзгөн районундагы Карадөө деген чоң тоо бар экен. Мына ушул тоодо кеминде бир 3-4 карьер бар экен. 5 карьер бар ошо. Жогоруда сөз болуп аткан ушул атыбалдары сууга түшүп атат деген сөз мына ушул жерден башталып атыптыр. Азыр ушул жерден башталат улук. Биягы энергоуголь, үстүндө АБК, биякта Ошпирим, тиягы Жүнүс Алека. Ошолор кылып атышат. Анын үстүндө Кытайдыкы бар. Ошо менен 5 карьерде. 5 карьердин атыбалы ушу Коктуга түшөт. Ушу Коктуга түшүп, барып жолду бөгөп калып аткан себеби ушул. Сиздерди чакырганыбыздын себеби
жолдун көйгөйү, Кара Шоро жолунун көйгөйү бир эле ушудан неме болуп атат. Сунун таштандысы түшүп атабы? Таштандысы түшүп, ушунун атыбалы ушу паска түшүп, суу агызып барып, жолду бөгөп калып атат. Чоң сууну да бөгөп атат ушул. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр 15 жаш деген айылда турабыз. Бул Өзгөн районуна карайт. Жалпысынан 800гө жакын адам жашайт экен, 140тан ашык түтүн бар экен. Азыр бул жерде биздин ушул аксакалдар, апалар, жаштар, үнүбүз бар, пикирибиз бар. Биздин маселебизди угууга кеткиле дегенден азыр токтолуп, микрофон сунууну туура көрүп атабыз. Азыр кимге? Салам алейкум. Жакшы. Мен өзүм кармай берем. Сиз айтыңыз. Аты жөнүңүз ким? Мен Кулмурзаев Жолдон бияка туруп алалы бир аз, мында. Кулмурзаев Сейитбек. 15 жашындын тургунумун. Бияка туруп алыңыз. Менин Азыр баштан баштаңыз. Жеке Аты жөнүңүз ким? Кулмурзаев Сейитбек Калмырзаевич. Ушул 15 жаш айылдын тургунумун. Менин биринчи маселе мынандай да, жол маселеси. Сиздинби же элдинби? Элдин, баардык элдин жалпы мына Саламалектен Беракай келаткан элдин баардык маселеси ушу. Андан кийин бул жерде мынандай болуп атат да. Жолубуз өтө бузулду. Ошону менен чаң каптап атат бизди. Чаң каптоо менен бирге бүт жайтыбыздын баардыгы чаңга басылып атат. Чаңга. Мен 15 жаштагы болом, атым Жумагадыр. Бизде 6 ай кыш болот. 6 ай кыш болот, ушу көмөлгендер бизде көп. Өзү баштаганда 2 сомдон көмүл беришти, силостой эмес 2 сомдон болот, 2 тоннадан беришти. Az жакынкы 2 жылдан бери 2 сомдон да бербей алышты. Андай кылалчы. Элдин көйгөйү ушу көмүр менен жол. Көмүр ташыгандан бар жолубузду буздук, өзүңүз көрдүңүз. Жол кыйын, өзүңүз көрдүңүз. Анан атыбалдан көчүп аз барашты, атыбалды көрөштү. Суубузду булгап, элдер жайлоого өтө албай атат. Кара Шоро деген жайлообуз бар, почти 15 күн, 20 күн болду, машина жок, каттан жок. Элдер ачка калды, ат менен ташып атат. Сариева Айтбек Сабировна. Мен ушул жерде орус илчи болуп мектепте көп жыл иштедим. 49 жыл иштедим. Кызыл Байрак айылында турам. Бул жерде жашоочулар үчүн шартыбыз өтө оор. Күн тийбейт, кышындасы көбүнчө. Үйүбүзгө күн тийбейт. Түштө 12де зорго тиет. Бирок көмүр маселеси элге дегенде жок. 2 сомдон көмүрдү дагы зорго алабыз, алсак дагы кем чыгат аны. Анан ошого да ыраазы болуп отуруп калабыз. Анда зордук менен, кыйкырык менен алабыз. Чындыгында мындай элдерге кайрылбайт. Биздин карьер ушул өрөөндө 10 карьер бар экен. Чындыгында 10 карьердин бары болгону менен бизге эч кандай пайдасы эч кандай жок, зыяны гана болуп атат. Окуучуларыбыз кетип атканда кийимдер капкара болуп калат. Азыр силердин келгениңерди билип калганбы? Бир дагы машина келбей атат го. Бир жагына бир КАМАЗ кетсе, бияна бир КАМАЗ кетет. Аркасында прицеби менен. Чаң деген ошончолук. Мына Кудайда атым Калбек Талант Адамбекович. Айыл кеңешинин депутатымын. Биз ошол биринчи ошол мамлекетке, администрацияга, айыл өкмөтүнө, даже өзүнүн карьерине да барганбыз. Барганда да ушундай жакшы бизди кабыл алган жок. Даже депутаттарды да, башка нерселерди да замкоматыр барган. Ким кабыл алган жок? Ошол Азамат Арапаевдин ошол жерде иштеген адамдары даже автомат менен нарага кирбесиңер деген ушуга чейин барган. Анан ошону менен биз мына элдин биринчи көйгөйү бар бул жол аябай жакшы. Алар көмүр ташат, кышы менен көмүр ташылып атып, ушул жолду өзлөрү бузду. Азамат Арапаевдин себеби круглый год булар көмүр ташышат. Жолду мисалы түнү күнү ташый беришет. Машинанын аралыктарын сактабайт, башкаларын сакташпайт. Ушундай нерсе болуп атат. Анан биздин мына ямыши келгенде да бизге жетпейт. Келсе ошо Саламел өкмөтүнө чейин келет да, буяка ямыши да келбейт. Бүт ошол азыр өзүңүздөр да көрсөңүздөр да болот. Анан Өзгөн району боюнча бүт малдар дагы мына Кара Шорого чыкканда 7 ай ушака каттайт. 7 ай каттайт дагы. Ошо бүт ушул главный жол. Башка жактарга асфальт бар, жылда эле келет дейт. Бир жылы Баткен кетти дейт, бир жылы буяка кетти дейт, аяк кетти дейт, бизге бөлүнөт, бирок ошо жолдор келбей атат. Анан карьер боюнча, көмүр боюнча да айтсак, көмүргө ушул айыл өкмөттөргө айыл 7 айылыбыз бар, 7 айылда ар бири ошо 50 тоннадан көмүр берет.
Бирок ошол майыл ал көмүр бергенден сатып ала турган 5 сом деп бааны койгон. 5 сом бааны койгондон кийин дагы ошого ошо айылдын тургундарына сатпайт. Алар сүйлөшө деген дагы бир башка эле бир 50 тонна 60 тонна bir adam менен сүйлөшүп эле сатып ийишат. Улум ушу өмүрүң uzun болсун, өрүшүң жайык болсун, ден соолуң чең, үй бүлөңдө жакшылыктар боло берсин, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун, асманың ачык болсун. Не тилесең тилегиңди Алла таалам кабыл кылсын. Ушу элге, эл журтуңа, кыргыз элиңе кызмат кылып жүрө бер балам. Оорубай сыркабага. Ден соолуктуу болуңуз, өмүрлүү болуңуз ата. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Мырзаке айылында турам. Кечинде ушул түндө съемкабыз бүттү. Мырзаке ушул Карашоро жолу жабылып, ушул жергиликтүүлөрдүн айтымында 15 күндүн тегерегинде ушул жол жабык туруп, ал жактагылар бери, бер жактагылар ары өтө албай, мындай бир топ түйшүк жаралып аткан маселени бизге жүйө келтирип чакырышкан. Азыр биз съемкабыздын экинчи күнү биз Ошко түнкү саат 2-лерде бардык окшойт. Кайра эртең менен саат 7-де ушул жака келүүнү мен туура көрүп, Мырзаке айылында азыр бир маселе жаралды. Бул биздин ошол съемкага келүүбүзгө акча чогултуу боюнча аудио таратуулар болуп, мындай түшүнүксүз жагдай жаралып атат да. Ne deysiz? Сүйлөгөн ким муну өзү? Erkin degen bala. Birөөсү Semetey degen bala. Ol ne oldu? Özü ne turalı toптоп атасыңар деп айткан ошол бала. Берки Нурбек деген ал телефон өчүк болду. Мен жанында бирөөгө чалсам да өчүк болду. Жайлоодо связь жок окшойт. Чото. Мени анандай сөзүңөрдү кимиңерден акча сурап, кимиң антасыңар деген. Мен буну кечеги айткандай чиста бере турган болсоңор, мындай эле эркекчелер колуна алып өрүп койгола деген. Жок, ким сурап атат акча силерден? Интересно вообще. Кызыксыңар го силер? Жок, мындай. Siz meni түшүнө албай атасыз. Сиздин ачууңуз келип атат. Мен аны түшүнүп турам. Бирок бул жерде булар жөн эле сизге чай пул беребиз деген, сиз акча сураган жок. Жана силер жиберген номер өчүк экен ал. Иштебей атат бирөөсү. Кетпей атат. Бир номер жөнөтөм. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, биз баса белгилеп айтам мен. Биз бир дагы көрсөтүүнү акча үчүн же бирөө элден акча чогултуп анан келип съемка кылбайбыз. Буну мен кесе түрдө сиздерге белгилегим келет. Анткени биздин ишмердүүлүгүбүз, бизди колдогондор, ошол биздин жарнамалардан кызмат көрсөңүздөр, бизди колдогон болосуздар. Андан сырткары мен дагы бир белгилеп кетейин. Азыр эми бул көрсөтүүдө ушул Улукбек келбей калса экен, Улукбек тартпай калса экен, Улукбек ушуну чыгарбай калса экен деген тараптар дагы ушунда атайын Улук ал мынча акча беришиң керек, $5000 беришиң керек, анча $1000 беришиң керек, анан келип тартат деген элди мындай ирейин житкен дейбизби, элди качырган, ошого окшогон шылтоолор менен дагы ар кандай маалыматтар таратып келген. Бул эле эмес. Азыр мен ошол нерселерге чек коюш үчүн ушу Мырзаке айылындагы тарап аткан аудиону мен сиздерге дагы анан ушул коомчулукка дагы көрсөтүп коюуну туура көрүп атам. Азыр аудиону угуп туруп, ошол сүйлөгөн кишилерди бул жака мен эртең менен чакырттырдым. Азыр өздөрүнүн оозунан ким сүйлөдү, эмне деп сүйлөдү айтып берет. Угалы. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы? Кайра чакырдым, кайра келгенге аргасы болдум сиздерге. Туугандар, мындай. Мен кечинде саат дээрлик 2-де жеттим окшойт. Ошко. 1-2-лерде бардым окшойт. Анан эртең менен 7-де туруп кайра келдим. Сизге чалдым. Ушул могул жакта аудионун ээлерин чогултуңуз, кимдер эмне деп сүйлөгөндүгүнө мен түшүндүрүм алайын. Анткени кээ бир тараптар ушундай маалыматтарды чыгарат. Улук келбей калса экен, антча экен, мынча экен, Улукка $5000 бериш керек, $50000 бериш керек, анча $1000 бериш керек, анан келип тартат дегендей элди мындай маселеден башкага бурдурганга дагы кызыктар тараптар бар. Буга чейин болуп келген. Анан азыр мына жерде аудиону угалы. Амансыңарбы? Мырзаке жамааты бир жаңылык. Эртең менен Улукбек Дарыбек уулу журналист келет экен. Ошол карьерлерге чейин чыгып барат экен. Ошого бир күнгө айткан боюнча кичине каражат топтошубуз керек экен. Ошого ар кимибиз
колубуздан келишинче добровольный кылып бирер адамдын эм банкы болсо акча таштайлы, көп түкүрсө көл болот дейт. Колубуздан келишинче. Ошону бир балдар, бош балдар барбы, эм банкы бар. Ошону бир ортого таштап бир талкуу кылайлы, бирөөнү таап ошого акча которо баштайлы. Эртең сразу сопровождение кылып, ошол немеге бүт карьерди кыдырып, ар биринен интервью алып, айыл өкмөттү удан бери Салам Аликтен нар жагын жол ката тартып кетет экен. Ошол Кошетер, Актерек, Кошетер, Кызыл Байрак, Кара Көл 15 жаш полный кошулабыз дептир, жолду тартып берсин бизге деп. Ошону кайдыгер карабай, мына Кара Шоро жамааты дагы да жөнөтүп койсоңор, болушунча акча топтойлу, наличка болсо наличка, эм банктан болсо жакшы болот эле, ошону тартып келели, анан кийин каражатын эсептейбиз дептир. Ошого даяр болойлу балдар. Бири-бириңерге айтып болушунча көмөк кылайлы. Жолубуз деп аштырып албасак болбойт. Кара Шоронун тирикилик кылгандар өзү көрүп атасыңар го. Ошону Мырзакенин патриот жигиттери телефондо кыйкыргандар. Ооба реакция кылалы ошого. Так. Бул ким сүйлөгөн? Биз. Аты жөнүңүз ким? Мен Жамболоттун Мырзакен тургуну болом. Экөөбүз буга чейин бир сүйлөштүкпү эле? Жок. Мен сизди тааныймбы? Жок, мен сиз менен ушу жашка келип биринчи жолу беттешип атам. Так. Жамбол деге мону сүйлөп атабыз. Улукбек Сүйлөп атам, акча ооба. чогултат экенбиз. Чогулткула, сүйлөгөндөр, кыйкыргандар кана чогулткула деп атасыз да. Сизге ким айтты бул чогултууну? Бул өзү бир жума башта группадан ушундай талкуу кылганбыз. Айласыздан ушу башка тек чоңдор неме кылып, жол жабылып калган айласынан өзүбүз реакция кылып, кичине каражатка, жолго каражат көмөктөшөлү деген идеяда кылып, мына сиздин атыңыз кошулуп кетиптир. Бу жерде бизден сал катачылык кетип калыптыр. Биз эми бакыл өзүбүзчө түшүнүк менен сизди каржылайт окшойбуз деген түшүнүк болуп калган бизде. Көрсө сиз өзүңүз каржылайт экенсиз. Анан эми ол биз негизги основной ушу жолго деп мындай ниет бурулган да, жолго деп. Кара Шоро жолуна. Сизге ким айтты мону? Сизге каяктан маалымат келди? Бул мен мына Лакжол деген бала айткан. Аксакал сиз сөзүңүз. Сиз айттыңыз. Аты жөнүңүз? Жок, мен ошо биз ошо группада чогуу эле сүйлөшүп, ошо группадагы сөз эле баардыгычы. Сиз бияка айтып атасыз. Аксакал сиз сүйлөңүз деп атасызбы? Жок, аксакалсыз кичине жолго акча топтойлу ака деп бияка менен сүйлөшүп калдым. Айтсам болуптур деп. Сиздерден бирөө мына акча бергиле деп мен сурадымбы? Жок, биз өз жолго деп, анан кийин бая сиздин атыңызда келет деп угулуп калып атпайбы? Жолуна кичине жардам болуп калабы деп. Ошо болгон ошол. 3 SMS келди окшойт да мына. Анан дагы дагы биринчи сүйлөшүңүз. 2500 котордум, азыр 2500 котордум. Акча келди, эмком мен Кара Шоро группасында жокмун. Кара Шоро группасындагыларды айтып, дагы да такалап эле акча которгула, давай жолго деп эле. Мүмкүн болушунча мына 3-4 күн ичинде катуу токтоюшубуз керек деп буйрук керек экен. Ара бажа паспортун жаба турган болушубуз керек болот да. Ошого сага сенин мына сала берсин, аяктагылар сен мага салып койгула. Салам алейкум. Жамболот ака. Өзү канча сумма чогулуш керек экен, муну мына Кара Шоро группасындагы салып менен ошол жактан да бирөө чогулуш керек болду. Жактан болушунча болот эми, аяктан да чогулуш керек, аяктагылардын каждыйынан алыш керек болду эми. Бул сиз? Бул мен. Атыңыз ким? Мен атым Эркин. Мен да ушу Мырзакин тургунумун. Мына Жамболот ака башында голосовойдо сүйлөп атпайбы? Эм банк кимде бар депчи. Эм банк менде бар деп мен жөнөтүп койдум эм банкына. Анан кийин добровольный мындай акча чогултуп, кичине ушу жолдун керегине жаратып алайлы деп. Анан кийин мүмкүн болсо ошо жолго барып келген расходторду жабабыз деген ойдо гана бул акчаны чогултканбыз. Чогултайлы деп баштадык, чогултпай калды. Болгону ошо 4900 сом чогулуп келди. А кечинде мен чалдым сизге. Анан сиз чалдыңыз. Ушундай акча чогултуп атсыңар. Силерден акча сурадымбы деп сиз чалдыңыз го. Анан мен мен бүгүн биринчи жолу көрүп атам да сизди. Анан кече сиз жок белеңиз сөмкөрө. Бар элем, а жерде мен сиз менен сүйлөшкөн жокмун да. Мен сиз менен сүйлөшүп алып келсем бир жөн эле да. Анан бул сөздү биз ошо ушундай эле чогултайлы дегенбиз өзүчө. Анан кечинде кайра сиз чалгандан кийин ал балдарга кайра мен ошо 4900 акчасы келди эле, кайра өздөрүнө которуп койдум. Болду ошо менен. Анан дагы бир аудио жазып атты. Алтаңыздар тынчпы? Мына эми жөнөтүп аткандар ушуга этирап которгула туугандар. Мен аларды жөнөтөм десем менде 5000 сом. Жок, бул сөз мен эмес. Бул ким?
Бул баягы Нурбек деген бала болчу. Ошо жайлоодо болуп атат азыр. Түшө албай атат ошо. Өзү кое кайтарат да. Бул деле ошо жолго деп айтып атпайбы? Жолго чогултабыз деп атат да. Негизи урматтуу туугандар, мына мени колдосоңуздар, мына катталуучуларым, менин көрөрмандарым, бизди колдосоңуздар, биз интернетке ошол көрсөтүүмө мен жарнама жарыялайм. Ошо жарнамадан каражат түшөт мага. Ошо жарнама кылып бергендер каражат берет. Эгерде кимде ким колдойм десе, ошол мен жарнама кылган өнөктөштөрдөн сиздер кызмат көрүңүздөр. Ошондо мени колдогон болосуздар. Ошондо мага дагы жарнама түшөт. Бул логикалык эле мындай сунушум. Анан экинчиси, мен Мбанк номеримди коюп койгом. Ал жакка мага мигранттардан мен тааныбайм. Кимден келет? 20 сом, бирөө 30 сом, бирөө 100 сом, бирөө 200 сом кылып мындай көңүлүнөн туура келсе, ыктыярдуу түрдө мага Мбанкыма которуп коет. Ал мен жарыялап койгом, ошо көрсөтүүмдүн аягында жанагындай Мбанк номерим чыгып турат. Биз аны билбедик да. Бул бир белгилеп кетүүчү нерсе. Анан мен көрсөтүү тартаарда, сиздердин маселени айтаарда, элден акча чогулткула деп мен бирөөңүздөргө да айткан жокмун да. Мен сиздерден акча сурадым өзү. Өзүбүздүн идея. Бул эми өзүбүздүн чисто мындай. Анан муну эми ошол күнөө кылып аткан, мыйзам бузуп аткан тараптар, ошол элге туура эмес мамиле кылып аткан чиновниктер, башкалар мына улуг акча сурайт экен, мына улуг акчага келиптир деген маалыматты чыгарат. Ошондуктан булар сиздер мени ойлосоңуздар, мени колдосоңуздар, мындай кылганыңыздар мен таптакыр туура эмес деп эсептейм да. Мен ойлогом, муну ошол кызыктар тарап эле чыгарып, улук келбей калса экен, улукка акча чогултулбай, элдер кой улукка акча чогулта албайбыз деп качып кетсе экен деп, маселени жаап жашырат окшойт деп мен ойлодум эле башка тараптан. Бирок мына сиздер эл өзүңүздөр ушундай демилге кылып мен мындай бираз коомчулукка уят кылып кое жаздасыздар да. Ошон үчүн бул жерде сиздин эч кандай катышыңыз жок да. Бул жерде сиздин салымыңыз өтө чоң. Сизге рахмат. Бул жерде азыр сенин өтө сонун неме сөздөрүң болуп атат да. Мисалы, ошол жерде азыр сага ким ошондой жала жаба турган болгон болсо, ол жерде МЧСтин адамдары болуш керек. Партиянын адамдары болуш керек. Башкалар болуш керек. Түшүнүктүү, рахмат. Анан эми маселе көйгөй бул эмес. Көйгөй маселе ошол Кара Шоро жолу менен Мырзаке ортосундагы жол тосулуп калгандыгы. Дагы бир маалымат келип атат мага. Бул чындыкка дал келбеген маалымат. Анткени 3 эле күн болуптур ал жактын тосулганына деген маалымат түштү. 3 эле күн болуптур. Калган күндөр ал жак ачык экен деген маалымат келип атат да. Анан мага байланышып атканыңыздарда бир видео жиберип атасыздар. Ал видеодо сизби? Ал видеону мен тарткам. Атыңыз өзү. Мен атым Жумабек. Сиз учурда жайыт комитетисиз. Мен азыр учурда Мырзаке айыл өкмөтүнүн жайыт комитетимин. Биз ошол Ошо жерде жайлоодобуз. Мына ол видео мына ошол түшүп аткан маалдагы 24-июнь болду. Мына. Ол жерде датасы көрүнүп турат. Мына 24-июнь 2024 болуп турат. Бул ошондо түшкөн. Мен ошону тарткам. Мен өзүм тартып, мен жайлоочуларыма жөнөтүп коем. Мына көчкө түштү, каттам жок, келбей туруңуздар, аял кишилер кыйналасыздар, жаш балдар менен келбеңиздер. Тыгыласыздар деп. Мен ошону жөнөттүм, бул видеону тартып группага. Азыр кече ДУнун өкүлү да айтып атат. 3 эле күн болгон депчи. Бул андан кийин мына кечегиде түшкөнү бар мына. Мен барганда мен алдым да түштүм. Мен ошо жолдо туруп калдым. Мен ошакта жайлоодомун. Ошол карьерде атып түшкөн Колотто Жамантал жайлоосунда участкасында жайлоодо турам өзүм. Семьям менен, бала чакам менен турам. Мен ошондо мен мына өткөнкү базар мына жерде тарткан видеом бар. Мен ошо группага жөнөткөм. Мына мен бул видеону тартканда элге жөнөтөм мен жайлоочуларыма. Мынандай көчкү түштү, келбей туруңуздар, кыйналасыздар, каттам жок деп. Бул 24-июнда түшүлат. Кечеги Бештерек жайлоосунан түшкөн көчкү бул кече өткөнкү жума түшүлат. Түшүнүктүү. Эми мага так эле суроо. Эл канча күндөн бери каттам жок калды? Эл почти что нарак берагы 20 күндөн 1 айга чейин. Ошпирим деген менен Тармал деген Жүнүс ака. Аксакал бечара өзү 70-тен ашкан киши.
Өзү барып ачтырып жүрөт. Ачып атат. Ачканы менен кайра эле суюлуп түшүп калып атат. А кечеги да ачып бүткөндө Бештерек жайлоосунан Бүркүтүя деп коет. Ошол жактан түштү. Мына кечеге бир жума баштагы. Жок, мындай да. Так эле суроо. Ошол Кара Шоро жайлоосуна каерден түшкөнүн маанилүү эмес. Качандан бери каттоо токтоп турат дегенди суроо да. Канча болду токтогонуна? 15-20 күн болду, 20 күн болуп калды. Бир айга чамалап эми. Ортодо Сиз жайыт машина өттү да. комитетисиз. Ооба. Айыл өкмөттө. Айыл өкмөттө. Мен ону Видеолор видеолорду буга чейин кимдерге? ошо тийиштүү органдарга. Жок, кайрылдык ооба. ДУга, Деп5ке жазды ошо жолду тазалап бергиле деп неметкенбиз. Жок, аны Деп5те өзү биз ого кайрылбадык. Кайрылбадык. Мен деле жаңы эле болгом да. Кайрылбадык ол тууралуу. Бирок айтып атабыз, видеолорун жөнөтүп атабыз. ДУнун өзүнө жөнөтөбүз Нурбек акеге. Мындай болду деп. Аны эми азыр ошол бир 15 күн, 20 күндөн бери жол жок турат. Кимдер тараптан тазаланып атат? Ал жолду тазалаганда частный фирма ошо Ошбирим менен Тармал деген ошол экөө эле тазалап атат биз көргөндөн. Анан ылдый жактан ДУ барып атат, бирок ошол биздин жаныбызда Жамантал участкасынан түшкөн селде только ошол Ошбирим менен Тармал эки эле ишкана тазалайт. Алар көмүргендер ошо өздөрү тазалайт жолду. Кичине түшсө деле, көп түшсө деле келип кызматын кылышат. Ал эки карьер. Бирок атыбал одон түшпөйт. Атыбал Энергогулдан түшөт. Энергогулдун атыбалы. Түшүнүктүү. Онун техникалары бар. МЧСтенби, ошол Дептенби техникалар барбы? МЧСтен барып атат. Техникасы 3 күн болду барганда, экскаватордун. МЧСтен барбады эмес, балдар барып өткөн адамдарды куткарды өткөн күзүндө. Азыр эми ошто мынандай болуп калып бара албай атабы, азыр эми жок азыр. Түшүнүктүү. Азыркы иштеп аткан, беракта иштеп аткан экскаватор МЧСтики. 3 эле күн болду тосулганына деген сөзгө кандай деп айтасыздар? 3 күн эмес, ал жерде көп болду. Ал 10-15 күндөн 20 күнгө чейин болду. Мына түшкөндө өзү бир жума болуп атпайбы? Азыр бүгүн дем алыш күн болгондугуна байланыштуу 6-күн мамлекеттик органдар иштебейт. Бирок Кыргыз автожолунун жетекчиси Эшпаев мырзага байланышып атам. Өмүрбек байке, ден соолугуңуз жакшыбы? Ассаламу алейкум. Жакшы, Өмүрбек Эшпаев сиз, Эшейбаев. Өмүрбек Эшейбаев сиз, Мен атым Улукбек байке, журналистмин. Бүгүн дем алыш күнү тынчыңызды алып атам, кечирим сурайм. Каякта дем алып биз жумуштабыз. Жакшы. Кыргыз автожол боюнча түштүк аймагында сиз жетекчи учурда? Жок, мен биринчи орун басар. Сиз биринчи орун басарбы? Анда сизде баары бир маалымат бар. Өмүрбек байке, биз кечээ күнү Кара Шоро анан Мырзаке жолу. Ошол жактагы жайлоодо калган адамдар, анан ал жактагы жергиликтүүлөр, жалпы эле ошо Кара Шорого бара турган жалпы эле тургундар бара албай калыптыр. Эс алуучулар дагычы. Анан ал жак өзүңүз билесиз, туристтик аймак. Биз ушул жергиликтүүлөр чакырып, ошол жакта өтө албай атабыз, оору сыркоолор бар, өйдө жакта ушул жаш балдар бар, өлүм житим болот деген нерсе менен кайрылганынан жерде калтырбай келгенбиз. Анан кечээ ДУнун башчысы менен сүйлөштүк. Анан бул суроо эми ал маселе ДУнун башчысы чече турган маселе эмес да. Сиздерде баары бир каражат сиздерден, бүгүн транспорт министрлигинин астындасыздар да, чынбы? Ооба. Каражатты сиздер бөлөсүздөр да. Ар бир ушул жагдайга. Анан Өмүрбек байке, ушул боюнча мен азыр ошо Мырзакедемин да. Канча болду жолдун тосулганына? Мырза, мен билгенден о жерден бир 3 жол ачылып, 3 жол жабылган. Жолчу. Канча жолу, канча күндөн бери каттам жок? Ошол жөнүндө бир 10 күн болуп калдык дейт. 10 күндөн өтүп калдык дейт. Бул жактагыларда ошо 15 күн, 20 күн тегереги деп атат. Анан каттоо жок экен ошол күндөн беричи. Ушуга
кандай деп жооп бересиз? Эмне кылабыз? Кандай болуп ачылат? Качан ачылат? Азыр Кудай кааласа, өзүңүз барып көрдүңүзбү басып Ооба. Биз ачкандан кийин деле жол кайра селтишип 2 жол ачтык, 2 жол жабык. Ооба, ошондой болуп атыптыр. Азыр немеден кадам жайда чоң багында экскаватор бар, көчүлүштүн. Ошондой экскаватор кетип атат. Кудай кааласа, азыр саат 11 болуп калды, мен 2-лерге барып калат. Багында чоң экскаватор, кадам жайда да көргөндө сел көп болду, аябай чоңчу. Баткенде болду, Нохатта болду. Азыр бир погрузчик менен бир көчүлүштүн экскаватор кетип атат. Кудай кааласа, ошол жакты бүтүрмөсөң келбей турган болуп кетти техника. Жакшы болот экен анда. Келе атат турбайбы техникаларыңыздар, Кудай кааласа, 11 болду, 2-ге барып калат. Жакшы. Ал жакта эми өзүңүз билесиз да, тиги өлүм жытым болуп бир чабан өлүп калыптыр. Анан аны алып келгиче курттап кеттир деп жергиликтүүлөр айтып атат да. Эми ушундай адамдар ал жакта оорулуулар бар экен, жанагы кара шороонун дарыланган чыккандарчы сууга. Мырза, эми тиги чабан боюнча укпапмын, чындапчы. Канча каражат бөлүндү эле? Деп 5 боюнча 2 миллион 300 кыдырылыптыр. Качан? Сизге ошо бар экен мунуку. Ушул кара шороо жолун ачкыла деп 2 миллион бөлүнүп атабы? 2 миллион. Деп 5ке, мында деп 5 кара шороо жол эмес, о жерде мырзаки Каракулча жолу бар, бөлүк жолдор бар. Ошо стихийный бесченин пулун ачкыла деп 5ке караштуу жолдорго. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Азамат Арапбаевга чалып атамбы? Сиз кимсиз? Мен атым Улукбек. Мен журналистмин. Кандай? Журналистмин дейм, Улукбек атым. Так. Сиз Азамат Арапбаевбы? А что хотел говорить? Жок, сиз Азамат Байкеге чалып аттык элебиз. Нет, ты айтсаңыз, что хотел? Так, Энергоуголь деген компания боюнча чалып атабыз да. А что случилось там? Тиги кара шороодогучу. Так. Жол тосулуп калгандыгына, ошонун атыбалдарынын түшкөнү, ушул сизди айтып атышат да, эки тараптуу болуш үчүн сизге дагы бир үнүңүздү кошоюн дедим эле. Мына жакында аябай селдер жүрүп, ошол жерде жол тосулуп. Ооба. Ошо сен айткандай элдин баягы сөзү болуп атат да. Ооба. Мен сага скажу с полной ответственностью, Узгенэнергодун атыбалы же башкасы тиешеси жок. Ал анда нары бир 5-6 километр башка бир карьердики. Анан биз кайрадан ошол ынтымак деп ошол жерде бүт болгон техниканы жумшап ушу жолду ачканга биздин адистер ошо иштеп жүрөт. Анан Улукбек силер эми баягы бирөө айтып көрсөңөр, сразу маалыматты жазбай, желательно келип көрүп кетсеңиз да болот. Мен барып көрүп кеттим. Как? Барып жеринен көрдүм дейм. Көрдүңбү? Ооба. Вот значит вот так вот. Азыр экотехинспекция да келиптир, МЧС да келиптир. Бул башка бир мен атын билбейт экенмин названиясын. Ошол башка жерден өндүрүп аткан туура эмес атыбалды ошо суу жууп жол тосуп коюптур. Бул Узгенэнергога бир таптакыр тиешеси жок. Тиешелүү органдар келип көрүп кетти анын бардыгын. Биз болгону ошол жерде эми жол деген эс каттайт, эс алуучулар бар, малчылар жүрөт деп биз болгону администрация менен чогуу ошо жерде уюштуруп техника бөлүп жолду ачканда эле биз жардам кылдык вот и все. Түшүнүктүү агай. Андан экинчи дагы бир моментти айтып атышат да, сиздердин көмүрдү ташууда перегруз менен жолдорду талкалап коюшту дейт. Ошого слушай дальше. Канча жылдан бери ошол жерде жергиликтүүлөр эл менен келишим түзүп, Узгенэнергонун бир дагы машинеси каттабайт. 100% ошол жердеги каттаган машиналар жергиликтүү элдики. Ооба. Айтышты ооба. Хорошо. Ошол жанагы эми мингендер. Жүк ташыган. Мен айтайын сага, өзүң айтып сурасаң да. Ошол Өзгөн району боюнча ошол компания эң ири компания болуп эсептелет. Градообразующий компания, предприятие дейт го. Ооба.
ошол район боюнча эң чоң салык төлөй турган компания ошол. Түшүнүктүү. Андан дагы бир момент болуп атат, но көмүр компаниялар башкалары ушул жол тосулганда тракторларын жиберип элдин жолун ачканга жардам берет, бирок бир да жолу ушул энергоугулдан эч ким жардам бербейт, техника беришпейт, адамды признавать этишпейт, антет деп даттанып атышат да. Улукбек. Угуп атам мен. Ошентип айткан адам мындай Кудай алдында кичинекей ойлонуп айтсын да. Жо, сиздер ошо жол тосулганда техника берип мындай колдоо көрсөтөсүзбү? Это первый биздин балдар барат, эң биринчиси. Түшүнүктүү, мен эми Ал жерде бир кыйшык, жолду кыйшык, бир тил 2 метр болгон бирөө айтып койсо эле ошонуку ким болуп эсептелбейт. Раз журналистский расследование кылам деп атасың да. Айыл өкмөттөн баштап, администрацияга бар, айылдарга бар, бардыгын калыс, ушу бирөө сөзүнө эле кылган калыс тарапы. ошо калыстык үчүн сизге чалып атам да, сиздин пикирди да кошоюн деп. Түшүнүктүү? Бул жерде не только ошо жергиликтүүлөр, ал жерде биздин жетом бар, сага айтайын. Ал жерде күздө эле жумуш аткарылат. Анан эми баардыгыбызды жаза берип, мактана берип, андан алыспыз да. Хорошо, мен бейтараптуулук үчүн ошон үчүн сиздин үндү коштум. Жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү органдар менен сүйлөшкүлө, эң көп салык төлөгөн ошол өзгөн энергия болуп. Түшүнүктүү, макулуңуз. Чоң рахмат.